Кинода эмне барасың, берген ролүңдүн текстин аласың, сценарийди окуйсуң, окубасаң жок, ошол билбейм, эми анын келиндери менен айтпаса дейм. Андай эмесмин, конечно, андай эмесмин. Аябай эле момундай, ушундай менин немем, ушундай болуш керек деген эмеден алысмын да. Жалгыздык өзү актерлорго, актрисаларга да керек да. Анан ал эмнеге керек десең, мындай образ чыгарганга керек. Барам десең, шага эле чакырганда, кеттик, макул, кете берем деп кете албайсың. Сураш керек, дагы бир киши пайда болот дегендейчи. Анан кайсы эме үйдөн кандай тил менен сүйлөшөсүңөр? Кыргызча. Кандай садикке барат? Орус садикке барат. Анда, значит, ошондон эме болуп атыптыр. Силер үйдө дагы орусча сүйлөгүлөчү, тили чыкканга. Мен чоңойгондо актриса болом дечүмүн, актриса болдум. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актриса Гүлмира Ташматова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Кош келдиңиз. Сааматчылык. Ден соолуктарыңыз кандай, жакшы? Кандай жүрөсүз? Шүгүр, жакшы. Жакшы. Сиз менен акыркы учурда байланышып калганда сөмкөдө жүрөм деп бошо албай, ушул күн буйруптур. Бүгүн кызыктуу бир өзгөчө маек куруп беребиз деген үмүттөбүз. Деги эле өзүңүздүн акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшсөңүз. Эмне менен алексиз? Биз мен азыр отпускада жүрүп келдим. Отпускада жүрүп, анан отпуска ичинде бир рекламаларга, анан озвучкаларга барып, анан кино, сериалга азыр ушул убакта Жалал Абад шаарында Дарыгер деген фильм тартып атышат. Рысокенова режиссер. Ошого катышып келдим. Жакшы. Акыркы киноңуз Аяш 4 болду. Дагы да жакында кайсы кинолордон сизди көрө алабыз? Аяш 4төн бөлөкпү? Аяш 4төн бөлөк кийинки фильмдерим Ашыгымда ойнодум. Интеллигентте, эпизодический ролдордо. Базар жокто. Эми биздин жаш курабыбызга байланыштуу биз азыр эми өзүбүздүн может мындай энелердин, апалардын, чоң энелердин эле ролун ойноп калдык да. Убактыбызга байланыштуу. Айтып калбадымбы сизде негизи эле мындай жашоодо катаал дагы көрүнбөс, бирок кинолордо биз көрүп, сиздин образыңыз бизге ушундай калыптанып калганда, катаал кайнененин образы, мээримдүү эненин образы, негизи катаал кайнененин образын жаратыш кыйынбы? Эми ар бир эле образды жаратуу кыйын. Бирок ошол нерсени туптарынан бери биз мындай эмесинен бери, фундаментинен бери деп коелучу, ошондон бери окуп келдик да. Биз именно ошол театрды, кинону окуп келген үчүн мындай кыйын деле оорчулук жаратпайт көбүнчө кинодо. Могу театрда оорчулук мындай жаратышы да мүмкүн, анткени биздин театрда көбүнчө мындай перерыв болуп калат да. Перерывдар көп болуп, өзүбүздүн театрыбыз жок үчүн мындай убактылуу коюлбай ушинтип эме болуп атты. Эми Кудай буйруса, жакында өзүбүздүн ошол театрды эски Дом пионеровду бизге эме кылып берген. Кандай десем, өткөрүп берген. Аны ремонту бүттү, Кудай буйруса, ремонту бүтүп, азыр светтерин коюп атат. Спектакль коюш үчүн светтер ар кандай эмелерди коет. Ошолордун баарын коюп, даярдап бүтүп, анан кийин биздин ачылышыбыз болот. Анан эми театрдагы биз бир эмени, спектакльди 20 күн, 1 айга чейин репетиция кылган убактар болот. Анткени аякта ийне жибине чейин изилдеп туруп эме аласың да. Театр менен кинонун айырмасы өтө чоң болот да. Кинода эмне барасың, берген ролүңдүн текстин аласың, сценарийди окуйсуң, окубасаң жок, ошол
роль боюнча эле эме сөз боюнча эмне экенин айтып берет, мондай деп режиссер, же болбосо өзүң окуйсуң сценарийди, ошол боюнча эле образ кыска эле мынтип эме чыгарып коесуң. Ал бир кадрда болбой калса экинчи кадр тартат, экинчи кадр болбой калса үчүнчү кадр. А театрда ойногонуңда болсо бир ошо бир ай даярданып алып бир чыгасың. Бир ойногондо может аябай жакшы болуп кетиши мүмкүн. Экинчи премьерада андан начар болуп калышы мүмкүн, мындай эме жок да. Мүмкүн үчүнчүсүндө андан сонун болуп калышы мүмкүн күндөн күнгө жогорулашы мүмкүн да. Ошондон эме мындай айырма бар да. Анан кинодо мен могул ролду ойнойм деп аябай кыйналдым деп деле айта албайм. Мындай текст жагынан азыр эми мына жаш-курак келгенине байланыштуу текст жагынан кичине эме мындай узагыраак болушу мүмкүн. Анткени ал текстти сен сразу эле барганда эле мен ойной кал деп текст бергенде сен бир сааттын жарым сааттын ичинде жаттай албайсың да, сиңире албайсың. Ошон үчүн мындай тексттерди мен барганда мындай эртерээк жөнөтүп койгула мага, мен чтобы текст алып мен өзүмө сиңгидей кылып эме даярданып барышым керек деп эме кылам да. Анан башка актриса, актерлорду айта албайм, бирок мен азыркы убакта ошо мындай текстти эрте алып даярданышым керек да. Ыр жаттагандай эле. Эми аякта мындай досконально монтип жаттабайсың. Мындай ошол эмеге карата өзүң эле мынтип окуп атканда эле өзү эле жатталып калат. Баягы ырды мектепте айтып мондай эме менен строчка менен жаттайсың, андай эмес. Биякта образ менен бунун мондай кылат. Демек бул жерде бунун кызың мунтип айтканда мен мунтип айттым, буну могу себептерин айтып аттырмын деп эме кылганда андай текст бат кирет да мээгечи. Анан ошол боюнча мындай жатталып калат. Тексттен чыгып кеткенге да болбойбу? Өзүң сөзүн кошуп жүргенге унутуп калган учурлар болот да. Ооба, кээ бир режиссерлор бар, ошол именно ошол мен берген текстте ошо жазылган текст боюнча айткыла, андан мындай эме болбош керек, кошумча да алымча болбош керек. Ошол жерде кандай жазылса ошондой айткыла деген дагы режиссерлор бар. Мындай берип коюп, анан мааниси менен өзүңүзгө жалпак кылып, турмуштагыдай кылып айта бериңиз, өзүңүзгө эме ылайыктуу кылып, бирок эме оюн бузбай эле ошол тексттеги болгон ойдучу бузбай айтып берсеңиз болду дегендер да бар. Анан мындай эми азыр аябай текстке эле монтип ушул текстти айткының деген режиссерлор аз эле. Азыр уже көп эле мындай актерлордун профессионал эмесине ишенип эле текстти берип коет тиги помощниктери. Анан ошо текст менен кетесиң. Анан жок, моуну айтып, моуну айтпай калдың, минттиң дегендер өтө эле аз да. Айтып калбайсызбы, театрдыкы өзүнчө бөлөк, кинонуку өзүнчө бөлөк. Негизи театрга барган адамдар да өзүнчө бөлөк, кинодагы такыры башкача да. Сизге кайсысыңыз жакыныраак, кино же театр? Мен өзүмө башында мен өзүмдүн кесибим кинону дагы драма кинода Шепкин атында училищени бүтүп келгем, высшее учебное заведение Москвадан. Драм кино дипломуна жазылган да. Анан бизге ошол эме жагын үйрөткөн да. Азыр эми мен же театрды мен жакшы көрөм, же кинону жакшы көрөм деп айта албайм. Экөө тең мага жакын да. Бирдей. Жакшы. Андан кийин айтып калбадыкпы, катаал кайненен ролун жараткан оңой эле депчи негизи. Бирок жашоодо андай кайнене эмессиз да сиз. Билбейм, эми анын келиндери менен айтпаса дейм. Андай эмесмин, конечно, андай эмесмин. Өзүңүздү кантип эсептейсиз? Келиндериңизге кандай мамиле кыласыз? Келиндериме эми айтчу жерден айтам, түшүнчү жерден түшүнөм. Так эми деп эле унчукпай эле калсаң да болбойт да. Келинге деген билбеген нерсесин айтыш керек, түшүндүрүш керек, мондай болуш керек, тигиндей болуш керек деп эме кылат. Анан кээ бирлер кабыл албаса, бир айтасың, эки айтасың, анан деп коесуң. Мындай эми
аябай эле момундай ушундай менин эмем ушундай болуш керек деген эмеден алысмын да. Ар бир адамдын өзүнчө личность да. Анан ар бир адамдын өзүнүн ою бар, өзүнүн жашоого болгон көз карашы бар. Анан бирок улуулар ошол нерсени ошо жаштарга айта жүрүш керек да. Анан эми кабыл алган эмелер да бар да, жаштар. Кабыл албагандар да бар. Анан бир айтасың, эки айтасың, кабыл албаса болду, ошо боюнча унчукпаган койгонго эме кыласың да. Учурунда жаш кезиңизде сизде деле кайнене болгон да. Сиздин кайненеңиз кандай болгон? Менин кайненем өтө жөнөкөй адам болгон. Эми мен кайненем менен деле жашаган жокмун. Мен айда жылда бир барчумун. Анан жоош, момундай. Мен өзүм сүйлөгөндө мындай кесип сүйлөйм да, өзү башынан эле ушундай. Биринчи көргөндөргө мени ойлошот, мындай аябай мындай характери начар, мындай кагып силкип сүйлөгөндөй эме кылышат да. Мен кайнеме кээде бирдеме сүйлөсөм, башында жаңы барганда ошентип айтканда мынтип эле калчу да. Анан кийин ойлонуп калчумун, эмне мынтип калдым, мен башкача айтып койдумбу деп ошентип калчумун. Анан кийин деле өзү деле билип калдым менин характеримдичи. Анан биз чогуу деле эме жашаган жокпуз, айда жылда эле бир барчубуз. Анан менин колуман келген нерселердин баарын барганда келиндик эмелердин баарын жасачумун. Эртең менен турганда эшик шыпырчумун. Үйлөрүн тазалап, кир жууп. Айтат го келиндин келгендейси эсинен кетпейт деп. Ошондой бир учур барбы? Эсиңизде калган? Эсимде калган учуру, биз эми ал кезде сүйлөшүп эле, билет алып эле, баягы азыр айтып калышат го, эме алып качып кеткен, мен анан тигинткен депчи. Анан мен деле алып качып кеткен, бирок самолет менен алып качып кеткен деп койбойм, экөөбүз сүйлөшүп эле. Ошо самолет менен барганбыз Жалал Абадка, Бишкектен, Фрунзеден. Баргандан кийин ошол эмеден аэропорттон тосуп алган эсимде. Аэропорттон баягы май, борсок жегизип, анан жол салып, кичинекей ошо тосуп алышкан да, аэропорттон машинага салып алып. Сонун анан кийин көп жылдан бери жалгызсыз. Бул жалгыздык сиз үчүн эмне? Жалгыздык бул тынчтыкпы же кандай деп элестетесиз бул нерсени? Мен өзүмдү жалгызмын деп деле элестете албайм. Анткени менин үйүмдө балдарым бар, неберелерим бар дегенде, анан жалгыздык өзү актерлорго, актрисаларга да керек да. Анан ал эмнеге керек десең, мындай образ чыгарганга керек. Баягы кээде мен роль жаттап, мынтип ойлонуп калганда көзүмдү жумуп алып, мынтип калам да, неберелерим ызылдап эме болуп калганда, анан күлүп калышат да, мешать этип атабыз депчи. Анан ал ошо жалгыз болгондо мындай ошол образ жөнүндө чыгарып аткан ролдорун жөнүндө текст алып алып, ошол жөнүндө мындай ойлонгонго чоң эме берет да. Мындай кенен кесири отуруп алып, жатып алып ойлонуп эме болгонгочу, образ чыгарганга. Ошо чыгармачылыкта жүргөн адамдардынчы, сиздин чыгармачылыкта жүрөсүз да, үй бүлөгө кандайдыр бир таасирин берип калабы, үй бүлөнүн бузулушуна? Чыгармачылыкта жүргөн адамдардын эле үй бүлөсүнө мындай именно ошо чыгармачылык адамдардын деп атасыңбы? Чыгармачылык адамдардын ичинен деле мындай бактылуу жашап, эки жакты тең алып кеткендер бар. Ошондой эле экөө тең бир кесипте, ошо актерлук, актрисалык кесипте жүрүп, чыгармачылыкта бир театрда, башка театр, бирөө башкада болсо бир башкада жүрүп деле ажырашып кеткендер бар. Ал мен ойлойм, чыгармачылыктын деле эмеси, таасири бар, бирок адамдын өзүнөн да, адамдын өзүнөн. Менин жашоомо чыгармачылык деле мага мешать эткен жок. Менин жашоомдогу эмеме, мен театрымдагы, өзүмдүн актрисалык кесибим дагы мешать эткен жок, бирок
башка негизде биз ажырашып кеттик да. Ошол учурда балдарыңыз айтчу эле, апа сиз жалгыз болбошуңуз керек, турмушка чыгыңыз деп балдарыңыз тараптан ушундай сөздөр болгонбу? Жок, Болгон эмес. алар кичинекей болчу да. Чоңойгондон кийин деле айтып калыштыбы? Чоңойгондон кийин айтты. Чоңойгондон айткандан кийин уже жалгыздыкка көнүп калдым. Эмне деп коет элем, каалаганда бирөөнүн кирин жууп, тамагын жасап отургандан көрө өзүң беймир ал, каалаган тамагыңды жасап, каалаган кийимиңди кийип, каалаган жагыңа басып, мындай эркин кино десе, турмушка чыксаң, например, киного барам десең, шага эле чакыргандан кийин кеттик, макул кете берем деп кете албайсың, сураш керек, дагы бир киши пайда болот дегендейчи. Анан мен уже андай турмушка уже эме кыла албай калдым да. Мындай турмушка чыгып жашаган эмени элестете албайм азыр. Азыр эле эмес, мурда деле элестете алчу эмесмин. Ошо мен 31-имде ажыраштым го. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Мен 26-да. 26. Анан ошо ажырашкандан кийин деле мен мындай турмушка чыгыш керек деп кээ бирлер ойлонушат го, айтышат го, мен турмушка чыгышым керек, ушинтип эле кала берем тигүү дегендер да болду. Мен тааныштарыма, менин подружкаларымдын ичинен, чогуу иштегендердин ичинен деле болгон, чыгыш керек тигиндей мындай да. Менде андай ой вообще болгон эмес да. Менин оюмда ошо балдарымды чоңойтушум керек, аларды бутуна тургузушум керек деген гана бир эле максат болчу. Анан иштешим керек мен театрда деп. Анан просто биздин мындай эме болбой калганыбыздын себеби театрда. Ал убакта театрга көңүл бурганда киши болбой калды. Ошон үчүн мындай эме деле кетип калдык да. Бир калыпта элечи. Эмесе биздин курс аябай неме таланттуу мындай жаштар, актерлор бүтүп келгенбиз. Анан ошо бир чувств театрын ачып берген бизге, бирок ошол андан ары куруп, бизге условия түзүп, анан монтип алып кеткен эме болгон жок да. Мамлекетибиз тарап кетти да. СССР тарады, анан ар ким өзүнүн иши менен болуп атып эле биз мындай орто жолдо калып калдык. Мисалы азыркы учурда актер, актриса болом деген жаштар көп да, байкайсызбы? Көп. Ошол учурда мисалы маданиятка да көбүрөөк көңүл бурулган эмес деп атпайсызбы? Бирок ошого карабастан актрисалык кесипти тандагансыз өзүңүз. Жок, эме мен окуп жүргөн убакта, мен школдо окуп жүргөн убакта СССР убагы болчу да. Ал убакта театрга аябай көп көңүл бурчу. Артисттер келди, спектакль коет экен, концерт келди дегенде биздин совхоздо, колхоздо бара бергиле бесплатно, канча киши болсо бара бергиле деп коет эле. Анан мен кийин аны түшүндүм да. Көрсө договор түзүп койчу экен да. Кийин бизде иштеп калдык да, ошондо барасың, ошо совхоздун директору менен договор түзөсүң, ал акчасын которот, анан кийин элдин акчасынан алып кайра кассасына салат да. Анан ошон үчүн ал убакта аябай жакшы көңүл бурулган үчүн биз мен актриса болом деп ойлоп турмун да, көрсөчү. Анан именно мен окууга өтүп, окуп, анан бүтүп келгенден кийин анан көңүл бурулбай калып атпайбы. Ара жолдо калып атабыз да. Көп эле негизи актриса болом дегендер, актер болом дегендер. Ошо менин убагымдабы? Ооба, көп болчу. Көп болчу. Ал убакта еще эме мектепте кароолор болчу, жанагыдай конкурстарга катышчубуз, мектептин атынан барып монолог айтып, ырдап, сценаларды уюштуруп, ушундайлар көп болчу. Азыр мектепте барбы, жокпу билбейм. Мурун ошентип ар бир мектептин эмеси районуга барып, районодон областка барып, областтан эмеге Бишкек Фрунзеге келип ушинтишчү да, утуп алгандар. Ошондойлорго катышып жүрчүмүн менчи. Анан биздин класста аябай таланттуу балдар эмелер көп эле. Анан биз өзүбүзчө спектакль коет элек, өзүбүз жазат элек. Анан спектакль коюп ойнойт элек. Мектеп учурунда. Мектепте ошентип өзүбүзчө спектакль коюп, ойноп, отрывоктарды ойнойт элек.
Анан кийин мен кана 30 жылдыкка барганда же 25 жылдыкка барганда бир классташ балам сурап атпайбы, сен ошондой жазчу элең го, дагы деле ошентип жазасыңбы спектакльдерди, сценарийлерди деп атпайбы. Анан жок, уже жазбай алдан бери калып калган десем, эмнеге калтырып койдуң, ошол бойдон жазып жүрө бербейт белең деп атпайбы. Анан ошо сценарий отуруп алып сценарий жазат элек. Сен анан момунтип айтасың, сен мынтип айтасың, анан мынтип чыгабыз деп эле өзүбүзчө эле ушинтип эми ойнойт элек да. Эмеде. Демек бул мектеп кезинен эле сиздин Мектеп кезинен эле. Ошол идеялар каяктан келет, мисалы? Жашоодон алып элеби? Ооба, жашоодон алып эле, ошо мектептен алып эле бир эме жазганбыз, ойногонбуз еще өгөй кыз жөнүндө. Өгөй кыз жөнүндө жазып, анан мектепке барып, анан апасы жөнөтпөй коюп, өгөй апасы анан тиги өзүнүн кызын окутуп жөнөтүп, ушундай эмелерди. Мектеп эме боюнча анан жанагы Чыңгыз Айтматовдун, Марбажиевдин эмелерин окуп, ошолордун отрывокта ойночубуз да. Азыр жазбайсыз? Жок. Ошол Ошол учурда оюнча эле эме өнүктүрбөй калтырып койдум да. Ошол классташтарым арасында да көп болчу деп атпайсызбы? Ооба, көп болчу. Бирок ошо таланттуулардын арасынан сиз эле сурулуп чыктыңыз. Ооба, мен эле тапшырам деп чыктым. Башкалары эмеге башка кесиптин ээлери болушту. Бул сизде негизи кичинекей кезиңизден үй бүлөдөн бар талантпы? Актерлук, чеберчилик. Үй бүлөмдө деле актер актрисалар жок, бирок менин чоң атам илгери комуз чертип аябай ырдачу экен. Илгери ошо жаш кезинде комуз чертип, баягы той-пойлорго барып, ат менен эме кылып жүргөндө ушинтип ырдачу деп менин чоң энем айтат эле да. Ташмат аябай комуз чертип ырдачу. Анан деп ошентип айтып калган эмеси бар да. Анан мен өзүмдүн эмемде мындай ошо кесипти деле эме кылып кетем деп эме кылган киши болгон жок. Мен өзүм эле башында ошону актриса болом деп эле артисттер көп барчу бизге. Анан спектакльдерди барып калганда бир калтырбай барып көрөт элем. Анан ошо мен классташымдын агасы окуйт эле эмеде. Эмне себептен ошол жерге келип тапшырып калганымдын себеби, мен ошо артисттер окуй турган институт бар экенин деле билбептермин да. Анан ал айтып калды, мен классташ балам Нарбай деген балам, менин байкем окуйт ошол жакта, армияга кеткен, армиядан келип быйыл кайра окуп атат деп калды. Анан адресин берди, анан кат жазышып калдым, Бакыт деген. Кийин экөөбүз чогуу окуп калдык Москвада. Бакыт Жумалиев деген азыр народный артист эмеде Жалал-Абадта, худрук, режиссер. Анан ошол байке деп жазып калдым. Анан келип ушул студияга тапшыр деп ошентти. Анан келип бияка тапшырайын десем эле Галина деген эжебиз бар болчу, ал болсо мени көрүп эле, ай сен башка эле окууга барып тапшыргын, сеники жалаң 4-5 турбайбы, башка окууга барып тапшырып өтпөй калсаң кел мени алам десе болбой. Жок, мен ушул жерге эле окуйм, мен жок, мен атайын ушуга келгемин деп анан болбой ушул жерде эме тапшырып калдым. Анан биринчи монологум Бексултан Жакиевдин жанагы эме Каардуу Галинеси бар эле, ошондо сен айтмакчы, Каардуу Галина ошондо эле ойногон экен дейт. Жаш кезиңизде. Ооба. Анан баягы эме Искра эженин ойногондорун көрүп калчумун, Атанын тагдыры дегендечи. Ошол спектакльден анан кийин ошо кайненен нанды бекитип алып, монтип эме кылган жерлери бар го, ошону монологун жаттап алып, анан мага үйрөткөн деле киши жок. Өзүм эле мынтип айтыш керек, тинтип айтыш керек деп эле анан үйрөнүп алып келдим. Анан кирдик. Анан ошо Бексултан Жакиев өзү отуруптур да. Мен эми тааныбайм да, айылдан келсем. Анан бирок мындай сүрөтүнөн чото мындай окшош сыяктуу Бексултан Жакиев эме деп эле. Классташыңыздын байкеси? Жок. Эмечи, драматург. Бексултан Жакиев драматург. Анан ал кезде ал мындай орто жаштагы экен да. Анан кийин мен монологун айтып берип атам. Айтсам эне Бексултан Жакиев дейт, тааныйсыңбы деп калды. Анан драматург, ооба, жазуучу драматург деп ошентсем, лицосунан тааныйсыңбы деп Галина эже орусча, кыргызча сүйлөгөн болчу. Анан мынтип тиги кишини карап калып атпайм, ушул болсо керек депчи. Десем катты күлүп калышты да.
интип көзүң менен неме көргөзүп койдуң го депчи. А көрсө ошол байке өзү комиссияда отуруптур да, мен анын немесин айтып берип атпайм, Бексултан Жакиевдин эмесинен үзүндү пьесасынан үзүндү окуп бергенмин да. Сон айтып калдык го, жана эң биринчи катышкан ошол киного 30 жашыңыздан, э? Ошо где-то бир 30 эмес, где-то 35 ушундай болуш керек. Ошо 30 менен 35-тин 40-тын ортонун аралыгы да. Кайсыл образда ойнодуңуз? Ал деген биринчи биздин фильмибиз ага чейин немеде театрда коюлган. Жаныш Кулманбетовдун эме кара кийген ушул эле унутуп калат дебесизби? Эме Жаңыл мырза жөнүндө да. Кара кийимчен бирдеме деген да. Эң биринчи Ооба. түшкөн. Ошону кино кылып тартканбыз. Биз театрда ойногон эле актер, актрисалар барып эле тиги байке деле биринчи жолу кино тартып атат, ал деле билбейт эмени. Анан кээде айтып күлүп калат, анда биз эчтекени билбей эле периоддо эле кеткен экенбиз деп. Анан ошо барып ошол жактан ошол эле спектаклибизди кино кылып тарттык да. Аякта мен кара кийген аялды ойнойт элем. Лицом эчтекем көрүнбөйт. Мындай эле көзүм эле көрүнөт эле да. Анан Жаңыл мырза да. кара кийген эме деп спектакль Жаңыл мырза. Ошо Жаңыл мырзанын эмеси болчу да. Ошол кино эң алгачкы киноңузбу? Ошол фильм эң алгачкы фильм. Анда да бетиңиз көрүнбөйт. Анда да бетим көрүнбөйт. Соң кайсыл бир кинодон кийин уже элдер таанып баштаганын сездиңизби? Кайсыл учурда? Андан кийинки кинолорум Ошо болуп баштаганыңызды. Раматылык, Ырыстын фильмдери продюсер болуп ошол Ырыс Жаныш Жомартова тарткан фильмдер, ал Жаныш байке режиссер болуп тартылган фильмдер. Кыз жигит деген бар болчу, ошол тартылган. Эски фильмдеримди унутуп калганга карайсың. Курорттогу роман, Токолдор тополоңу. Ошол кино аябай жакшы чыккан. Токолдор тополоңунда неме кылып калышты, ошондон кийин Кыз жигиттен кийин мындай көчөдөн таанып калышты да. Курорттогу романында уже билишет эле. Анан акырындап башка фильмдерди башталды да. Көбүнчө мен ошондо башкы эмелеримди ошо Жаныш байке тарткан режиссер болуп, продюсер Ырыс Жомартова эме кылган эмелерди эме кылып турбуз да. А так биринчи фильм жанагы Жаңыл мырза. Кара кийген бирдеме деген спектакль эле. Кара кийген. Келип эле аял, кара коюп кийген кетип эле, коюп кетип кайра жок. эстедим. Кара кийген. Эң сонун. Андан кийин негизи эле бул адамды бул образды чыгарыш үчүн шыкты каяктан аласыз? Монтип шыктанып туруп ошол образга кантип киресиз? Даярданасың. Үйдө жалгыз калып. Үйдө даярданасың. Үйдөн тышкары барып репетиция кыласың. Үйдө отуруп алып өзүң жалгыз даярдана бергенде деле болбойт, анткени бул театр коллективный жумуш да. Спектакльдер бүт бир эле спектакльге эң эле аз дегенде 4-5 киши катышат. Ошолор менен чогуу күндө барып машыгасың, репетиция кыласың. Күндө ар кандай эмелерди, образдарды ойлоп барасың. Муну мындай айтсам болот, жок эртең муну мындай айтып көрөйүнчү. Буга болбой калды, чото муну башкача кылышым керек экен деп ушинтип даярданып келишет да актерлор. Ошентип анан чогуу репетиция кылабыз. Үйдөн болсо жанагынтип отуруп алып ошо образдын түбүнө жеткенге чейин казып, ошо образ чыгарганга казып, бул эмне айтып атам муну?
Мунун үчүн айтып атам, бул эмнеге мындай болуп калды, бунун өмүр баяны кандай, бул, например, аялды ойной турган болсок, бул аял каяктан пайда болду, бул аял кандай өмүр жашоо келген ушул убакка чейин, ошолордун баарын түзүп чыгасың да. Если ти эмеде пьесада айтылбаса, сен өзүң түзөсүң образды. Бул тиякта может эмелерде 60 жашта, бул 40 жашта деп эле айтып коюшу мүмкүн да. Анан ошону ошо 40 жашка чейин кандай болуп, кандай каяктан келген эмесине чейин түзүп келесиң да, ийне жибине чейин. Кино тартылып, бирок ошол роль өзүңүзгө жакпаган роль барбы? Мындай көргүңүз келбеген ошол учурду. Ошондой кино барбы? Көп эле кинолорумду мындай көрө элекмин. Кайталап. Мындай даже көрө элек кинолорум бар. Анткени мен киного убактым болуп, жанагы презентациясы болуп калат го, ошол убактым болуп барып көрүп калсам көрүп калдым. А так өзүнчө отуруп, ушул кинону көрбөй калдым эле, муну көрүшүм керек деп мындай көрбөйм. Ачып анализ жүргүзбөйсүзбү сиз? Мен бул жерде ушундай чыгып калыпмын деп. Жок, атайын отуруп алыппы? Атайын отуруп алып жок, антип деле эме албайм. Жалпысынан санап көргөнсүзбү, канча киного түшкөнсүз? Жок, санай элек. Санай элексизби? Эми көп деле фильмге түшүп болушубуз керек. Болжол менен айтып калдыңыз да, мен көрө элек кинолордо бар депчи, кайталап. Эми бизде деген эме да айтып атпаймынбы, эпизодический ролдорго, көбүнчө эпизодический ролдорго чакырат биз. Ошончо мен мындай эпизодический ролдор, качкан ролдорумдун кээ бир кинолорун көбүн деле көрө элекмин да. Атайын ошол эпизодду барып көрүшүм керек деп. Тартып атканда мен атайын барып, ошо кичинекей эпизод болсо, атайын барып мен көрөм. Тартып бүткөндөн кийин көрөсүң да. Жана оператор көрүп атканда барып кошо барып көрөм. Кандай болуп турду деп анан ошол жерден карап коем да. Жок, могу жерде анан повторун дагы бул жерден дагы бир сыйра дегенде анан ошол жерим эсимде. Могу жерде мынтишим керек экен, мындай болбой калыптыр деп ошо жактан. Бирок жакпаган роль барбы? Уже түшүп калган, бирок өзүңүзгө жакпай, түшүп кое берейинчи деген. Ушундай роль жараткансызбы? Андай деле чыгып койбойт. Жок, эми мындай ролду баргандан кийин, жок, жөн эле түшүп кое берейинчи деп түшпөйсүң да. Ролду барып, эми макул болуп баргандан кийин ошонун маңызына жетип, ошо режиссер каалагандай кылып ойноп бергенге аракет кыласың да. Анан жок, мынтип эле барып түшүрүп коеюнчу дебейсиң, бирок мен бир эмем бар. Мындай жакын бир тааныш кызым тартып калганда, эми атын айтпай эле коеюн, мурда деле айттым эле. Ошондой бир эмеге эме кылган. Анан мындай айла жок барып тартылгам. Эми көңүлү эме болбой калбасынчы деп, анан өзүм аны көргөн деле жокмун. Бирок өзүмө жаккан жок да, ошо ойногончу. Өзүмө жаккан жок, анан бирок ал мындай элдерге аралап кеткен фильм эмес. Ал мындай кыска эмеле метраждуу эле мындай эле фильм да, аны элдер деле көргөн жок болуш керек. Киного сунуш түшүп, окуп калып, сценарийин сизге жакпай калып баштаткан учурлар болот да. Мен түшүп бере албайм деген учурлар болгонбу? Бизге андай лично мага анчалык мындай чоң сценарий келип, ушундай чоң роль ойноп бериңизчи деп эме кылган эме режиссер пока жок дебейинби. Анткени биздин возрастыбызга ылайыктуу мындай илгерки эле жанагы тарыхый же болбосо азыркы мындай убактагы эмелердин эмеси жазылып, случайно жазылып калып эле келбесе, азыр жалаң эле жаштар жөнүндө болуп атпайбы? Фильмдер жалаң эле жаштар жөнүндө, анан биздин курактагылар эпизодический роль эле болуп калат. 10 жылдан кийинки өзүңүздүн кинодогу тепкичиңиз 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? 10 жылдан кийин өзүмдүбү? Же кинону баш эле? Өзүңүздү, негизи кинону 10 жылдан кийинки күн. 10 жылдан кийин Кудай буйруса, ошол 10 жылдан кийинкиге жеткирсе Кудайым буйруп, алдыда жакшы сонун кинолор тартылат деген үмүтүм чоң. Ошол жакшы чоң фильмдерде ушул ролду ойноп бериңиз деп келе турган режиссерлор дагы бар деген үмүттөбүз.
үмүтүбүз чоң эми. Жаш кездеги эмелерибиз орундалбай калды да, биздин убак же ар эмес же бер эмес орто жолдо калган. Эми хотя бы мындай улуу жашыбызда может болуп калат деген Кыргызстандын киносу өнүгөт. Анан жакшы исторический фильмдер тартылат деген оюмда бар. Анан байкасам социалдык тармактарда азыраак отурасыз, көп отурбайсыз. Негизи бош убактыңызга эмне менен алектенесиз? Бош убактымда мен эмне сизди эс алдырат? Бош убактымда бирдемелер тигем. Өзүмө керектүү нерселерди, анан мындай сөйкө пөкө мондай бирдемелерди жасайм. Эл билбеген талантыңыз. Өзүмчө отуруп алып эме кылам. Ошол нерседен мындай эс алып каласыз, Анан кийин сурагым келди, неберелериңизди салып каласыз го? Небереңизди аябай жакшы көрөсүз. Эми чоң эне үчүн бул небере ширин болот го. Небереңизде мындай талантты байкайсызбы? Эми алар кичинекей да азыр. Бирок кийин бир аз чоңойсо, бир 5-6 жылдан кийин кинолорго тартып, ушинтип чыгарсам деген оюңуз барбы? Ооба, өзү кааласа, ооба. Тандайм десе мен эки колдоп заамын. Эме кылам дегендей, эле поддержка берем дегендей. Небере кызым азыр кичинекей, 1 жашта эми. Небере уулум болсо эми 1-класска барат. Бирок эмеси аябай аң сезим аябай эме да. Бирок кыргызча билбейт. Кыргыз класска бериш керек деп анан мындай көп нерсени түшүнбөй калат да кыргызча. Ал кыргызча билбей алган себеби бул орус садиктин баары орусда. Анан мультик көрсө орус көрөт. Үйдөн кыргызча сүйлөйбүз. Анан эме тили аябай кеч чыгып калды да. Анан невропатологко апарып эме кылсак айтты да, кайсы эме үйдөн кандай тил менен сүйлөшөсүңөр деп. Кыргызча. Кандай садикке барат? Орус садикке барат. Анда значит деген ошондон эме болуп атыптыр. Силер үйдө дагы орусча сүйлөгүлөчү, тили чыкканга. Биянан кийин ошондон анан орусча сүйлөп эме болуп калды да. Кыргызча билбей калды. Анан дагы бир кызыктуу суроом бар да. Эжеке актриса болуш үчүн, мисалы, диплому жок деле актрисалар киного түшүп атпайбы? Диплому бар актриса менен диплому жок актрисанын айырмачылыгы билинип калабы? Билинет. Эмнесинен? Билинет. Ойноо эмесинен билинет. Эми бирок мындай туубаса таланттар да бар да. Туубаса таланттар бар, который эмеси жок, диплому жок, бирок туубаса таланты бар. Мен айтып атпайм, мен школдо эле сценарий жазып, анан школдон эле эч ким үйрөтпөсө деле өзүбүз эле ойнойм. Кинолорду көрөсүң, эми спектакльдер көрүп, биздин убакта аябай көрчүбүз, спектакльдерди көрчүбүз, кинолор, кыргызча эмелерди көп көрчүбүз да. Ошондон уже ар бир баланын ичинде балалык эме калат экен да. Ошо балалык эме мындай сезимдери, балалык эмелери көбүрөөк калгандар ошо мындай чыгармачылыкка жакын болуп калышат экен да. Анан ансыгандай ошо балалык эмелери калып, туубаса, могу ички эмесинде талантты барлар киного тартылганда мен сразу эле байкайм. Бул актриса болбосо деле ошондой эмеде ойноп атканын көрүп, деп баа бересиң да. Кээ бир эмелер бар, эми мындай жаттап алган сөзүн деле айтып коюп эле анан жүргөндөр бар да. Андайлар деле түшүп атпайбы? Андайларды көргөндө деп каласың да. Сиздин да кичине кезиңизде мен чоңойгондо деген нерсе азыр орундалган учурлар болобу? Ичиңиздеги. Мурдагы эмелеримби? Мен чоңойгондо. Оюмбу? Кыялдар азыркы жашооңузда орун алганбы? Ооба, орун алган. Мен чоңойгондо актриса болом дечүмүн, актриса болдум. Мен мындай шаарда жашайм дечүмүн. Анда айылдык элек да. Ушундай ички эмем бар, шаарда жашайм, актриса болом, анан киного тартылам, спектакль ойнойм,
мен ойноп чыкканда элдер кол чабат деген немелерим бар. Мен көбүнчө эле ошо эмен боюнча өзүмдүн мындай максаттарым деп коебуз. Ошолордун көп эле орундалды десем болот. Ошол эжеке, сиз менен сонун маек курдук деп ойлойм. Сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык, алтындай убактыңызды бөлүп келип, биз менен маек куруп бергениңиздер үчүн. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.